Мен кызымды андай өлтүрбөй эле жөн эле таштап коюшса болот эле да. Ошончолук колдоруна бойлоп. 4 сентябрь күнү Кадамжай районунун Хальмион айыл аймагынын Ногардан айылында сел өтүүчү түнелдин ичинде 14 жаштагы секелек кыздын жансыз денеси табылган. Аны мал жайып жүргөн жаран көрүп калып милицияга кабарлаган. Кыздын денесине кароо жүргүзүлгөн учурда эки колу артка жип менен байланып, мойнуна муунтулган абалда болгон. Секелек кыз тайнесинин колунда болгон. Ата-энеси 20 күн мурда миграцияга кеткен. Маркум бир үй бүлөнүн жалгыз кызы болгон. Кызын жоготкон ата-эне зөөкүргө аяусуз жаза берүүнү талап кылды. Менин өзү жалгыз кызым бар эле. Мектептен жакшы окуйт эле. Жөрөң чыкпайт эле. Ошо баягы зөөкүрлөрдү же аткыла, же болсо элге бергиле, элге. Ошону биз өзүбүз кылабыз онда. Акыркы жолу сүйлөшкөндө Москвада да мен. Ошондой болушуга 3 күн калганда мен сүйлөшкөндүм. Ошондо мага жакшымын деди. Менин көзүмчө атсын, ошол үчөөнү тургузуп туруп, менин көзүмчө атсындар. Мен жалгыз кызымды жеп коюш. Аталган окуя боюнча кылмыш иши козголуп, дароо шектүүлөрдү издөө иштери башталган. Кылмышка шектелген 24, 25, 27 жаштагы коңшу айылдын 3 тургуну кармалгандыгын милиция кабарлады. Алардын бири үй бүлөлүү болгон. Далил катары бир шектүүнүн үйүнөн Hyundai үлгүсүндөгү автоунаа табылган. Жогорудагы факт боюнча адам өлтүрүү менен каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. Үрөй учурган окуяны президент Садыр Жапаров өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Коомчулукка окуя боюнча кайрылуу жасап, өспүрүмдөргө карата зордук зомбулуктун алдын алууну күчөтүүнү тапшырарын билдирип, коомчулукту да жоопкерчиликтүү болууга үндөгөн. Бул коомубузду сырттан кирген жаман адаттардан сактоо үчүн улуттук иденттүүлүгүбүздү калыбына келтирүү максатында алдын ала көрүлгөн аракеттер болууда. Кадамжайдагы мыкаачылыкты баарыбыз жектейле, жаш муундарга болгон тарбия насааттарыбызды күчөтөлү. Ар бирибиз коом алдында жоопкерчилигибиз бар экенин эстен чыгарбайлы. Мен Ички иштер министрлиги баштаган күч органдарына жана башка тиешелүү мекемелерге уул кыздарыбызга карата зордук зомбулуктарды алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырам. Жайдагы жасалган мыкаачылык кечиримсиз иш, кылмышкерлер өтө катуу жаза алууга тийиш. Бул иш менин жеке көзөмөлүмдө болот. Бул сыяктуу окуялар буга чейин да катталып, социалдык тармактарда талкуу жаратып келген. Буга байланыштуу 11 августта президент Садыр Жапаров балдарга карата зордук зомбулук көрсөткөндөргө жазаны каталдаштыруу мыйзамына кол койгон. Анда зөөкүрлөр жасаган кылмыш эскирбейт, мөөнөт өтпөйт жана мунапыс берилбейт. Психикалык оорулуу болсо да аны жазадан куткара албайт. Деген менен бүгүнкү окуядан соң коомчулук бул жазаны дагы каталдаштырып, өлүм жазасын берүүнү талап кылып жатышат. Албетте Ички иштер министрлигине кайрылуу жасайт элем. Бул каргашалуу окуянын авторлору элдин көзүнчө өтө катуу жазага тартылыш керек. Жана ошолордун кылган иштерин башкалар кайталабай тургандай деңгээлде кыргыз элинин алдында алар өзүнүн жазасын алып, отчетун берип, анан ошодон башка кылмышкерлер дагы өзүнө кандайдыр бир жыйынтыктарды чыгара алыш керек. Райондордо, алыскы кыштактарда, айылдарда өзүнчө бир атайын балдарды коргоо борборлор түзүлсө, ошол жерге барып биз педагог катары, психолог катары түрдүү иш-чараларды ошол жерден өткөрсөк. 8 августта Кыргызстанда балдар жөнүндө кодекс күчүнө кирди. Зордуктаган кылмышкер мурда 11-15 жылга эркинен ажыратылса, азыр 15 жылдан тартып өмүрүнүн аягына чейин камалуу жазасына тартылат. Жазанын катуу болушу бул ошол коомдо дагы ошол жаш жетелек балдарга карата сексуалдык зордук зомбулуктардын алдын алууга, аларды болтурбоого өбөлгө түзөт. Улуттук статистиканын маалыматына ылайык, өткөн жылы балдарга карата 3034 кылмыш катталган. Анын 500гө жакыны сексуалдык зомбулукка байланыштуу болгон. Коңшу өлкөлөрдө жаш балдарды зордуктагандарга эң катаал жаза Казакстанда колдонулат. Анда педофилдерди 20 жылга чейин же өмүр бою эркинен ажыратуу, өзгөчө учурларда химиялык жол менен бычып салуу каралган. Кыргызстан менен Латвияда өмүрүнүн аягына чейин кесүү жазасы берилет. Исхак Туратбеков, Азирет Байышев, Белек Мусаев, Ош ТВ.